Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ободо ой пикир көрсөтүүсү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн студиябызга жаштардын өкүлдөрүн чакырдык. Коомубуздагы себеп дегенде, мына биздин эгемендүүлүк алганыбызга 28 жыл болду. Биз жакында эле ошо 28 жылдык мааракебизди кайсы бир деңгээлде майрамдадык, белгиледик. Анан ушул 28 жыл мурун төрөлгөн балдар азыр 28ге чыгыптыр. Эгемендүүлүктүн уул кыздары мына бой жетип отурат. Биз келечекте дайым айтабыз, келечек жаштардыкы деп. Ошол эле учурда жаштарга улуу муундун же орто муундун тактап айтканда ошо азыркы бийлик, өкмөт кандай келечек куруп беребиз? Же болбосо жаштар биз менен кошо ошо эгемендүүлүктүн уул кыздары биз менен кошо кандай келечек кургусу келет? Ушул теманын айланасында сүйлөшмөкчүбүз. Ошон үчүн конокторду чакыраардан мурда ушул коомдо ар дайым өзүнүн пикирлерин ачык айтып келаткан активисттерден тандап алдык. Ошолордун бири мына Изат Исаков, Кыргыз курулуш жана архитектура университетинин окутуучусу. Ошондой эле Бактияр Калпаев, белгилүү активист, юрист. Мына экөөңүздөр тең, жашыңар 26 жашта экен. Биз мамлекетибиз эгемендүү болгондон кийин төрөлгөн жигиттерсиңер. Биз силерди тактап айтканда мен көбүнчө ушул саясий партиялардын жаштар канаттарынан көрүп жүргөнмүн. Активдүү аралашып келип атасыңар, социалдык түйүндөрдө дагы өзүңөрдүн пикириңерди ар кайсы темалар боюнча, окуялар боюнча дайым айтып жүрөсүңөр. Ошол себептен силерди чакырдык. Анан ошо теманы айта турган болсо, ошол силер эгемендүүлүктүн жаштары кыргыз мамлекетинин эртеңин кандай көргүңөр келет? Кандай болсо дейсиңер? Кандай кылабыз деген оюңар бар? Ушунун тегерегинде сөз кылсак да, Изат, мына сен ушул жогорку окуу жайында окутуучу катары мына сен жаштар менен иш алып барып атасың. Буга чейин саясий партиялардын жаштар канаттарында жүрдүң. Деги эле бүгүнкү күндөгү биздин жаштарга болгон мамлекеттик саясат жана жаштардын орду сенин көз карашыңда кандай жана кандай болуш керек эле? Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү эфирдин темасы аябай кызыктуу экен. Негизинен ар бир доордо, ар бир коомдо мен ойлойм жаштардын темасы дайым актуалдуу болуп келген. Мындан кийин да актуалдуу боло берет. Баарыбыз билгендей эле эгемендүүлүк жылдарынан кийин мамлекетибиз кайсыл жакка өзгөрдү, кайсыл багытты карманды, ошол багытыбыздын кандайдыр бир майнам болду жана келечекке кандай өнүгөбүз деген баягы түшүнүлгөн маселелер бүгүнкү күндө коомдо аябай талкуу жаратат жана эки ача ойду дагы мындай түзүп койгон учурлар көп да. Анан көпчүлүк учурларда коомдо биз баягы бир учурду, бир убакытты талкуулаганга аябай коом мындайча айтканда машык болуп калдык да. Анан баягы критиканы сыяктуу. Эми баягы критиканы айтпаса дагы кээ бир учурларда баягы без, орусча айтканда, безвыходный положение, айласыз положение болуп калат да. Туңгуюкка барып, баягы буйдалган эликтей болуп эле сөзсүз ошол баягы көйгөйлүккө келип такалабыз да. Эми экономикада болобу, ички саясат, тышкы саясат жана башка жана башка. Бирок мен эфирден пайдаланып бир багытты камтып айтып кетмекмин. Ал бүгүнкү күндөгү кадр саясаты. Кадр саясаты менин жеке пикирим боюнча бул жаштар саясатынын негизги багытын түзөт. Тилекке каршы бүгүнкү күндө баягы мекендин баягы алдыга жетелей турган жаштарды бүгүнкү күндө даярдоо, анан аларды тандоолоо маселелеринде көп түшүктөргө, мындайча айтканда, буйдугуп, ошого баягы ошонун бир айлана тегерегинен чыга албай атабыз да. Негизинен баягы башка мамлекеттердин баягы мисалдары бизге көп мисал болуп бере алат. Мисал үчүн Армения,
алыс кетпей эле баягы постсоветтик мамлекеттердин ичинен Грузия сыяктуу мамлекеттерде бүгүнкү күндө Украина бардык бийлик бутактарында жаштардан түзүлүп да. Алар баягы жашоону алдыга сүйрөөчү, мындайча айтканда катализатор сыяктуу баягы дем берип, бир алдыга умтулууга баягы мамлекетти сүйрөп атат да. А бизде тилекке каршы андай баягы андай иш-чаралар тилекке каршы жок. Түшүнүктүү. Бактияр, мына мен сенин бир учурда өзүң баягы ошол интернет булактарына жазган кыялдарыңы окуп жүргөм да. Менин мамлекетим мындай болсо, менин Кыргызстаным келечекте мындай болсо деп өзүң будан бир 2-3 жыл мурун жазып жүргөнүңү мен билем. Бир-эки жолу өзүңдөн да сурадым да, аябай жакшы бир мекенчилдик сезими бар жаштар өсүп келип аткан экен деп мен дагы абдан кубанып жүргөм да. Бүгүнкү күндөгү ушул биз айтып атпайбызбы, мына сот системасын реформалашыбыз керек, адам укугу өйдө жогору баалап, бир топ принциптерди чечишибиз керек деген сыяктуучу. Ушул боюнча сенин көз карашың кандай болуп атат бүгүн? Саламатсыздарбы? Негизги тема ушу эгемендик алгандан баштадык. Эгемендик жөнүндө айтсам, биринчиден 28 жыл болсо, ушу эгемендүүлүктүн тилекке каршы ушул чиновниктерибиз эгемендүүлүктүн кадырына жеткен жок да. Мен ушундай айтат элем. Анткени көз карандысыз алгандан кийин биринчи мамлекет өзүнүн чек арасын тактап, анан алдыга бир конкреттүү максат коюп иш алып барыш керек. Ал эми жаштарга эч ким жаштарга алып келип туруп, жанагы Изат айткандай, колуна алып келип бийликке отургузбайт, эч ким бербейт да. Өзүбүз күрөшүп, ошонун максат коюп, конкреттүү бир программаларды жасап, ошонун артынан иш алып барыш керек. Ал эми сот системасы боюнча негизи башкаруу системасында бир эле сот системасын өзүн реформалап, аны өзгөртүп салуу мүмкүн эмес. Анткени биздин мамлекетте азыр негизи парламенттик аталганы менен супер президенттик башкаруу системасы экени баарыбызга анык. Анткени парламент алсыз. Бүгүнкү күндө 21 өкмөт мүчөсү бар. Премьер-министр бар, 4 вице-премьер бар, 16 министр бар, 7 агентство бар, 11 служба бар, жана 6 фонд менен инспекция бар да. 120 аны сагыз келгенсиз 120 депутат бар. Негизи башкаруу системасын бир кыскартып туруп, мамлекеттик органда иштеген адамдардын санын кыскартып, бир эффективдүү башкаруу системасын алып келсек, ошондо биздин Кыргызстаныбыз өнүгөт да. Ошондо биздин Кыргызстаныбыз мындай алдыга жылганга шарт түзүлөт эле. Бирок тилекке каршы андай болгон жок, ошо эгемендүүлүктүн кадырына жете алган жокпуз. Эгерде ушундай бир масштабдуу, кардиналдуу бардык тармакта өзгөрүүлөр жасаганда гана сот системасы өзгөрөт. Жалгыз башка тарапта башаламандык болуп, экономикабыз илягыдай абалда турса, сот системасын реформа кылып кете албайбыз да. Сен айтпадыңбы, жаштарды тартуу бийликке, жаштардын ордун аныктоо мындай жакшы болбой атат, жакшы көңүл бурулбай атат деп. Кандай кылганда бүгүнкү жаштар ошого ынанып, ошого макул болот эле? Көпчүлүк баягы Европа мамлекеттеринде партия көп жылдарда баягы коомунда чоң күрөштөрдү басып өтөт да. Ал күрөш 10 жыл, 20 жыл андан ашып кетиши да мүмкүн да. Ал күрөштөр эмнеге багытталат? Ал ошол резервде турган жаш кадрларды тарбиялоо. Ошол эле билим берүү тармагында, маданият, ошол эле баягы коргонуу, коопсуздук тармактарында даяр кадрлар келет. Анан алардын партиясы бийликке баргандан кийин алар тармак боюнча өтүп, ишти чакылдатып, майын чыгарып, баягы татыктуу бир продукт даяр болот да. Тилекке каршы бизде андай эмес. Бир баягы партийный список менен келебиз дагы, ошол жерде партия көргөзгөн элдин элегинен тилекке каршы өтпөй, баягы жеке принцип болобу, жеке адамдын көз карашы болобу, ошол жердеги ошол партиянын лидеринин жеке амбициясына байланышкан бир себептер менен
баягы татыксыз кадрларды баягы өкмөт мүчөлөрүнө дайындап алып атабыз да. Бул ачыктан ачык бүгүнкү күндө баягы көрүнүп калды. Мен айтат элем ошол мүмкүн биздин эфирибизди баягы улуу көрүп отурат, капа болуп да калышы мүмкүн. Бирок бул чындык, акыйкатта көпчүлүк саясатчыларды байкайм, кадр өстүрүшпөйт да. Анан баягы спорт тармагынан келип же башка бизнес тармагынан келип баягы мыйзам чыгаруучу баягы багытка баягы келип калганда алсыздыгын көрсөтүп коюп атат да. Биз ар дайым сындап келебиз, өкмөттүн баягы бүгүнкү түзүлүшү аябай алыс болуп калды, мурда мындай өкмөт болгон эмес депчи. Ошол эле баягы акча менен келген, тааныш менен келген дердин натыйжасынан ошондой бүгүнкү күндө тенденция түзүлүп атат. Татыктуу кадрлар жок, элдин арасынан чыккан жок. Ошон үчүн менин айта турган сөзүмдүн багыты, биз кадрларды даярдоо системасын бир жолго коюшубуз керек да. Ар бир партия болобу мыкты баягы алдыда башкача бир ой жүгүртө ала турган, креативный бир мышление менен келечекке үндөй турган жаштарга биз жол ачышыбыз керек. Алардан коркпош керек. Аларды тиешелүү түрдө багытты көрсөтпөш керек да. Мисалы үчүн дагы бир жолу кайталап кетейин. Мамлекет эч качан биз жаштарга сенин бир өң келбетиң бир жакшынакай экен же бир коомдогу бир башкача өзгөчөлүктөрүң мыкты экен деп эч ким бизге мамлекет кызмат сунуштабайт. Биз жаштар жигердүү болуп кандайдыр бир бизге бөлүнгөн участокто өзүбүздүн мыктылыгыбызды көрсөтүп мамлекетке далилдеп беришибиз керек. Мен ушул чөйрөдө мыкты деңгээлдеги кадр боло алам. Мен мамлекетке жакшы продукт алып келе алам деген маанайдачы. Анан биз мамлекетти күтүп эле баягы алма быш озма түштө отурсак, биз анда жашыбыз өтүп картайып кетишибиз мүмкүн да. Толук мүмкүн. Бул Бактияр, бизде бир аябай мындай бир кызыктай бир тенденция болуп атат да. Жаштардын көпчүлүгү азыркы күндө илим билимге, инновациялык технологияга азгырылгандын ордуна тескерисинче ушул оңой атак даңк, оңой акча табуу болгон спорт, күрөш, мушташ түрүнө кызыгышып, ошодон баш көтөрбөй, ошол жактыга чуркашып, ошонун аркасынан жүрүшөт да. Бул албетте өтө коомдо чоң коркунуч. Себеби жаштардын көбү ошол жака кетип калса ким окуйт? Билим кандай болот, экономика кандай болот? Ушул жагы жаштардын бүгүнкү ушул жака кетип атканына сен кандай карайсың? Негизи спорт тармагында ийгилик жараткан, мисалы Айсулуу Тыныбекова же башка күрөш эмелер боюнча айтсак, булардын да бир тармакта негизи ийгилик жаратуу бул өзү жеңил эмес. Канча жылдап, 10 жылдап, 20 жылдап тренировка кылып, ошонун натыйжасы менен бул тармакта ийгилик жаратты. Биз буну менен сыймыктанышыбыз керек. Бирок ошол эле учурда жаңы технологияларды, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, биз экономикабызды алдыга алып чыксак болот да. Мисалы, дүйнө жүзүндө эң чоң компаниялар, булар ушу интернет тармагында, IT тармагында экен. Биринчи орунда Amazon деген компания турат. Бюджети 802 миллиард жалпы турган баасы долларга. Кыргызстандын болсо бюджет 2 миллиард доллар болуп атат. Ошол эле бардыгыбыз колдонуп жүргөн Facebook социалдык тармак, ошо Facebooктун турган баасы 417 миллиард долларга. Бул болсо Кыргызстандын 200 жылдык бюджети. Ошо жаңы технология, жаңы тармак, ушул интернет тармагын, IT тармагына мамлекет өзгөчө бир көңүл буруп колдоо көргөзсө, 21-кылымда ушу Азиянын арыстандарына Кыргызстан ушу жаңы технологиялар, жаңы ушу адам ресурсунун мүмкүнчүлүгү менен алдыга чыга алат да. Бирок тилекке каршы 1 миллиондон ашык биздин жарандарыбыз чет өлкөдө. Кыргызстанга келип кызмат кылайын десе, мамлекеттик кызмат, мисалы жаштар, айлык маянасы 8.000 сом болуп атса, ал жеке өзүнүн
башына да өзүмө бакканга да жетпейт да. Ошол себептен бир кардиналдуу мындай өзгөртүү жасап туруп, мамлекеттик кызматтын баркын көтөрүп, жаштарды ушул мамлекеттик башкаруу системасына акырындык менен алып келиш керек. Эми жетет го, эми уже 28 жылдан бери кендердин баарын талкаладык, мөңгүлөрдүн баарын талкаладык, лицензияны болсо бардык кендерге берип, экологияны талкалап бүттүк. Эми колдон келбегенден кийин мунун баарын токтотуп туруп, жаңы бир багыт алышыбыз керек. Бул 21-кылым IT технология жана ушу жаңы жеке ишкерликке, кичинекей чакан бизнестерге мүмкүнчүлүк шарттарды түзүп берип, ошону менен гана өнүгүп кете алабыз. Бирок бул жерде бир неме да, кендерди иштетүү боюнча бул өтө мындай өзгөчө сөз. Себеп дегенде биздин Алла Таалам берген кен байлыктарды жер алдында катып жата бербей аны иштетиш керек, бирок туура иштетиш керек. Мамлекеттин үлүшү, элдин үлүшү сөз болуш керек. Текейден арзан кетпеш керек деген. Эгерде биз кендерди иштетпесек бүгүнкү күндө, анда мектептер кантип салынат, экономика кантип оңолот, мына бала бакчалардын жетишсиздиги бар, мектептердин жетишсиздиги, ооруканалардын, ушулардын бүт бардыгы эгер ошону мамлекет туура иштетсе, туура башкарууга алса, сөзсүз түрдө анын биз пайдасын көрмөкпүз жана көрөбүз. Мына мен ойлойм, азыр ушуга негизги көңүл бурулуп атат. Жаңыча көз карашта, жаңыча нукта башкарууга мындай кетип атпайбызбы? Мен ойлойм, бул бир жактуу карабаш керек да. Мен ойлойм, бул сөзсүз иштелиш керек, бирок элдин пайдасын карашыбыз керек. Экологияга тийгизген зыяндарын карашыбыз керек да мунун бардыгын. Анан мен айтайын деген, мына азыр Бактияр айтпадыбы, жаңы технологиялар боюнча сен окутуучу катары болгондо да ушул архитектура, транспорт, курулуш университетинде ушул жаштарды, студенттерди окутууда жаңы методикалар, ушул жаңы технологиялар боюнча өзүнчө усулдар барбы? Кандай болуп атат? Мындай окуу методикалар өзгөргөнбү же эскиче элеби? Биринчи кезекте азыр сиздин сурооңуз, сизге берилген суроону толуктап коеюн. Жалпысынан баягы биздин коомдо баягы глобалдашуунун, ааламдашуунун процессинде биз көпчүлүк баалуулуктарыбыздан ажырап баратабыз да. Айтып атпайсыздарбы, спорт багытын тандап кетишти депчи. Анан өткөндө социалдык тармактардан баягы социальный опрос кылыптыр да. Ошол жерде суроо беришип атат. Кыргыздын баягы түптөлүшүнө салымын кошкон каймактар жөнүндөчү. Ошол эле Абдыкерим Сыдыковдор, баягы Баял Исакеев, Жусуп Абдрахмановдордун сурообун. Тилекке каршы баягы биз баягы атактуу деп эсептеп жүргөн жогорку окуу жайларынын мыкты студенттери ошого татыктуу түрдө сурооуна жооп бере албай атат да. Эгерде ошол суроонун багытын бүгүнкү күндөгү атактуу спортчу Макгрегор, ошол эле Хабиб жөнүндө суроо берсеңиз, алар анын жет атасына чейин билип, тактап сизге айтып бермек да. Тилекке каршы ошондой. Анан экинчи мага берген суроо боюнча жооп берейин. Бүгүнкү күндө баягы жогорку окуу жайлары баягы мындайча айтканда өз киндигин өзү кезип эле жүргөн убакта да, ошол эле техникалык база эскирген, араңдан зорго ошол студенттердин төлөгөн мындайча айтканда контрагынын негизинде университет араңдан зорго алдыга баягы студенттерди даярдап келип атат. Буга биринчи кезекте баягы тийиштүү түрдө баягы көңүл бурулуш керек. Акча каражатына келип такалат да. Жаштардын кызыгуусу кандай бүгүнкү күндө? Ошол силердин окуу жайыңарда окуган жаштардын ошол жаңы технологияларды өздөштүрүүгө, илим билимге умтулуусу барбы же алар деле эптеп эле билим алып атабы? Менин жеке көз карашым боюнча бүгүнкү күндө жаштарга баягы советтик система менен калыптанып калган билимдерди гана ошолорго баягы мажбурлоо түрүндө бере бербестен, биз алардын тандоосун бүгүнкү күндө канааттандырышыбыз керек да. Аларга көбүнчө баягы тандоо окугун көбүнчө беришибиз керек да.
Тилекке каршы көпчүлүк учурда балдардын баягы билим сапаты мурдагыга салыштырмалуу баягы эксперттердин баамы боюнча бир аз төмөн деп айтышат. Бирок баягы келечекте көптү үмүттөндүрө турган мыкты студенттер да бар арасында. Анан баягы биз эски шаблон менен көнүп калганбыз да. Мугалим тапшырманы берет, анан баягы ошол эски шаблон менен эле тапшырманы аткарып, анан мугалимге айтып беребиз. Жок, андай эмес, бүгүнкү замандын талабы. Бардык шарттар бар студенттер үчүн. Интернет десең, интернет бардык маалыматты тапса болот. Өз алдынча изденип, бүгүнкү күндө студент окуганга толук шарттар түзүлгөн да. Студенттер биринчи кезекте өздөрү издениш керек. Мынау саясат жагына келе турган болсок, биз көрүп жүрөбүз, аралашып жүрөбүз, өзүң дагы аралашып калдың. Көпчүлүк учурда бизде жаштар ошо шайлоолордо эле мындай саясий партияларга курал болуп, негизги күч болуп, добуш топтоп берүүгө, үндөөгө гана пайдаланып атат да. Мына сен да өзүң ошого аралашып калдың. Жаштар бүгүнкү күндө ошол коомго тескерисинче ошо партияларга мындай атаандаш болуп, өздөрүнүн программаларын айтып, ошол добуш топтоого эле эмес, керек болсо ошо алдыңкы катарга кирип шайланууга мындай бир жигердүү демилгелерди алып чыкканга даярбы бүгүнкү күндө? Эми шайлоо системасы негизинен алып караганда партиялык системага өткөндө азыркы партиялык система мындай билими бар, кайсы бир тармакта ийгилик жараткан адамдардын, коомдо бир авторитети бар адамдардын парламентке келишине бөгөт коюп койгон да. Азыр парламенттин 90% бизнесмендер. Алар тарыхын карап көрсөк да, эмне себептен 90% бизнесмендер парламентке келип калды. Булар ишкерлер болгон, жеке ишкерлер, жеке иш менен алек болуп жүргөн. Өзүнүн иши менен алек болуп атса, мамлекеттик органдар келип бут тосуулар жасайт. Налоговый келет, пожарныйдан келет, финансовый полициясы келет, ГКМБдан келет, мисалы текшерет. Анан өзүнүн жеке ошол бизнесин коргоо үчүн булар парламентке келүүнү эңседи, бизнесмендер. Ошонун арты менен 2010 жыл партиялык система, жаңы конституция ушундай бизнесмендердин парламентке келишине мүмкүнчүлүк түзүп берди. Булардын башынан эле биз мамлекетке иш кылабыз, кызмат кылабыз деген ниети болгон эмес. Булар өзүнүн жеке бизнесин коргоо үчүн келген. Анткени система ошондой болгон. Биз жаштар болсо саясий партиялар аркылуу же болбосо азыркы система менен парламентке келиш өтө татаал. Анткени парламентке келиш үчүн биринчи партиянын лидерине жагыныш керек. Жогорку кеңешке келгенден кийин мисалы фракциянын лидерин көзүн карайт. Азыр биз мыкты мындай өзүнүн кесиби мыкты билген, мыйзам чыгаруучу органга сапаттуу профессионал адамдар келишин десек, анда биз депутат менен жарандардын элдин ортосунда байланышты кайра түзүп беришибиз керек. Депутаттар болсо азыр бүгүнкү күндө эл менен байланышпайт. Алар фракциянын лидерин карайт, капчыгын карайт, чөнтөгүнө карап туруп парламентке келип атат да. Ошол бул тилекке каршы система туура эмес түзүлгөн. Жанакы бизнес менен алек болуп жүргөн адамдар, алар ошонун арты менен партиялык система менен парламентке келип отуруп алышты. Ошол себептен бүгүнкү күндө мындай бардык депутаттар дебейм, көпчүлүгү сабатсыз, мыйзам жазганды билбеген депутаттар парламентте отуруп калды. Сен кошуласыңбы ушул? Мен толук түрдө кошулам. Анткени бүгүнкү күндө коомду деле карасак, баягы элдин ишеними бийликтин баягы жогорку тепкичиндегилерге баягы жоголуп калды да. Биз карапайым калк баягы алдыда турган, бизди жетелей турган булактын башындагы адамдардан мындайча айтканда күтүп калдык да. Бир кандайдыр бир өзгөрүүнү, жаңыланууну ушунчалык күтүп калды да элчи. Бирок шайлоо учурунда ошол бардык кыйналганын, азабын, тозогун унутат да. Унутуп болбогон жарабаган акча үчүн ошол бизнесменди шайлап коюп атат.
бу жерде ачыктан ачык айтыш керек, элде да күнөө да. Эл качан гана саясий маданиятты канына сиңдирип, саясий маданият коомдо калыптанганда гана биз таза шайлоолорду өткөзө алабыз. Мисалы үчүн биз акча менен баягы акылды таразага салып атканда биздин коомдо акча жеңип кетип атпайбы? Эгерде биздин аң сезимибизде баягы жогорку адамдык сапат, жогорку билим, интеллектуалдык деңгээл биринчи орунда турганда биз бизнесмендер шайлабайт делек. Биз дасыккан чыныгы кадрларды шайлап алмакпыз. Тилекке каршы коом ушундай, мен ойлойм, бара-бара баягы көч түзөлөт дейт. Мыкты кадрлар аябагандай көп. 2020-жыл алдыда буйруса шайлоо болот. Мен ойлойм, жакшы кадрлар, жаштардан чыккан кадрлар баягы мамлекеттин келечегине өзүнүн пайдасын тийгизет деген жакшы илгери үмүт бар да. Эми өзү негизи жигиттер мындай да, биз кээде абдан шашып кетебиз да, шашып кетебиз. Мисалы үчүн жалаң эле жаштардан кылып койсок дагы тажрыйба деген бул турмушта эң чоң көрсөткүч бар да. Тажрыйба болбосо баягы акылды дагы кээде адаштырып коет да. Ошо башкаруу системасына келгенде сөз жаштарды тартыш керек, бирок анын тажрыйбасын да көрүш керек. Мисалы үчүн 25-26-дагы эле биздин уул кыздарыбыз кээде чыгып атпайбы, мен министр болот элем, мен тартып кетет элем деп. Бирок мен буга толук кошулбайм, себеби дегенде жок дегенде бир 30-дун тегереги болуш керек, 30-дан ашыш керек, турмуштук тажрыйба болуш керек. Мына жогорку кеңешке барганда деле бизде азыр конституция боюнча 21 жаштан шайланууга акысы бар. А бирок 21 жашта бул керек болсо жогорку окуу жайын бүтпөйт. 22 жашта бүтөбү азыр. Ошондо турмуштук практикасы жок, тажрыйбасы жок, өйдө ылдыйды көрбөгөн адам барып кантип мыйзам жазат. Ошон үчүн турмуштун баягы реалдуулугун билбеген адамдар мыйзам жазып, анан ошо мыйзам турмушка ишке ашпай, иштебей атпайбы. Ошон үчүн мыйзам жазганга дагы кичине өйдө ылдыйды көрүш керек, ысык суукту көрүш керек дегендечи. Мен каршы эмесмин жаштардын бүгүнкү күндө бийликке келишине. Тескерисинче мен колдойм, келиш керек, жаштар көбөйүш керек, бирок өтө шашып кетпеш керек да. Анан эми мен кийинки берейин деген суроомда, силер өзү кыялыңарда кандай мамлекетти, өлкөбүз кандай болушун каалайсыңар? Мисалы, мына сындаш оңой, бирок бир сунушуңар барбы? Мына бүгүнкү бийликке, бүгүнкү системага мындай кылайлы, мындай кылсак болот эле деген бир конкреттүү сунуш пикириңерди айтсаңар. Биринчиден жаштар жанагы депутат болуп келип же эми айтып атпайсызбы, ошол жөнүндө айтып кетким келет да. Мен ойлойм, адамды жаш же жашына карап бөлгөн негизи өзү туура эмес. Адамдын өзүнүн кесипкөйлүгүнө, ошонун жөндөмдүүлүгүнө, бир кызматка келсе ошону аткарып кете алабы, ошого карашыбыз керек да. Мисалы, мына Украина жөнүндө сөз болду. 33-34 жашта премьер-министр жана спикер келди. Азыр Украина өнүгүү жолуна түшүп атат. Кабыл алып аткан жаңы чечимдери учурдун талабына жараша кетип баратат да. Бул боюнча оюм ушундай. Экинчиден, система жөнүндө. Система, жана мен айткан система, азыр 21 өкмөт мүчөсү, 4 вице-премьер бар, 120 депутат бар. Ушуну санын кыскартыш керек. Бирин-бири кайталаган органдардын санын кыскартыш керек, биринчиден. Экинчиден, депутаттардын санын кескин түрдө кыскартыш керек. 120 депутат алакандай мамлекетибизге көп. Депутаттардын санын кыскартып, ошол эле министрликтердин санын кыскартып, андан сырткары кандай жол менен кетишибиз керек дегенде, мен айтат элем, чакан бизнеске, ишкерликке шарт түзүп бериш керек. Мисалы, бир иш кылсаң, мамлекеттик орган сага келип тоскоолдук жаратпай, кепилдик болуш керек сенин ишкерлигиңерчи. Экономиканы биз ушул ишкерликке, өндүрүшкө шарт түзүп берип, ошо бизнеске шарт түзүп берип, ошонун арты менен биз экономиканы алдыга алып чыга алабыз. Ал эми бизнес жасасаң келип сага тоскоолдук кылып атса, мамлекеттик органдар, текшерүүчү органдардын саны көп болуп атса, ошонун арты менен биздин экономикабыз өнүкпөй атат да. Биз болсо ишкерликке шарт түзүп берип,
мамлекет жеке ишкерлерге кепилдик болуш керек. 28 жылдан бери тилекке каршы инвестор алып келебиз деп чет элден. Көбүнчө чет элдик шылуундарды, аферисттерди алып келип алганбыз. Биз мамлекет экономиканы көтөрүш үчүн эң негизги биринчи себеби бул ата мекендик биздин мекендештер, бизнесмендер ошолорго шарт түзүп бериш керек жана жаңы кичи чакан бизнестерди өнүктүрүүгө шарт түзүп беришибиз керек. Биз мекенибизди ушундай жол менен гана өнүктүрүп кете алабыз. Кандай шарт болуш керек ошол шарт? Эмне шарттар алар? Шарттар жана мен айткан чакан бизнестерге текшерүүчү органдардын санын кыскартыш керек. Биринчи, экспорт менен импортко мисалы экспортко чыгарчу товарларды мамлекет жеңилдикке алыш керек. Мисалы мына Өзбекстан 5 жылга чакан бизнести салыктан такыр бошотту, текшерүүдөн салыктан бошотту. Биз ошондой кадамдарга барышыбыз керек. Уруксат кагаздарын эртелетиш керек. Уруксат кагаздарын мөөнөтүн кыскартыш керек. Мөөнөтүн кыскартыш керек. Азыр мисалы ишкер адам, ар бир эле ишкер адам бул өз бухгалтер же болбосо юрист жалдай албайт. Мыйзамдын баарын билиш үчүн. Бүтүндөй жарандарыбызга бүт ишкерлерге мындай түшүнүктүү, мындай даступ, мындай иш кылганда мисалы сен мынча салык төлөйсүң, ушуну кылсаң, мынау салыкты төлөсөң, сени эч ким текшербейт деген бир даступ немелерди, жолдорду, ыкмаларды түзүп берип, мамлекет ошону пропаганда жүргүзүш керек. Документацияны мисалы сиз айткандай отчет тапшырыш үчүн азыр бухгалтерия мисалы бизде НДС бар, анын үстүнө мынау салык эмеси дагы башалман да. Анан ушунун баарын бир тартипке салып туруп, ишкерлер көрүш керек. Мен мынау иш кылсам мынча салык төлөйт экенмин. Ошону мен мага эч ким келип текшербейт экен дегенчи, мындай өзүнүн эмесин билиш керек да. Ушундай жолдорду ачып беришибиз керек. Мен Изат сага окутуучу катары ушу билим берүү тармагына байланыштуу бир суроо да. Мына жана сүйлөшүп калдык. Мектепти бүтүп аткан окуучу абитуриент болуп келгенде, баа жогорку окуу жайларды тандаганда эң жогорку бал алгандардын көпчүлүгү педагогикалык багытка барбайт экен да. Мына ошол жөнүндө сүйлөштүк. Мисалы үчүн тескерисинче ортодон төмөнүрөөк, орто деңгээлде бал алгандар педагогикалык тармакка барат экен. Эми ошол билим берүү системасына ошондой базалык билими өтө жакшы эместер педагогика жагына барса, мектеп мугалимдери дейбизби, кийинки жогорку окуу жайларында ошолор мугалим болот. Ошол жагына көңүл буруп, тескерисинче шыктандырып, мотивация кылып оңдош керек го дейм. Бул себеби дегенде бардыгы жогорку бал алган таланттуулар, өтө билимдүүлөр башка секторго кетип билим берүүгө мындай төмөнүрөөк деңгээлдегилер барып, кандай ушулар таасир этет анан билим берүү тармагына? Негизи башта айткандай эле, баягы кадрларды эң бир чоң роль ойнойт да бул жерде дагы. Анан аларды тандоо жана аны даярдоо. Баягы өзүңүз азыр айтып кеткендей эле, көпчүлүк пайыздык ченемде педагогикалык билимди баягы ортодон ылдый окуган абитуриенттер ошол педагогика илимин окуйт экен да. Андан баягы жогорку балды алган абитуриенттер баягы юридика багытына, баягы социалдык багыттагы баягы кесиптерди тандап алганда, ошонун натыйжасынан да бүгүнкү күндө биздин билим берүү системасы бүгүнкү күндө аксап келип атат да. Ал баягы ортодон ылдый окуган бала кандайдыр бир деңгээлде жогорку деңгээлде мугалимдик кесипти аркалап татыктуу түрдө билим бере алат деген бул мындайча айтканда бир аз ойлондура турган маселе да. Сапатына аябай кандай көңүл буруш керек да бүгүнкү күндөчү алардын сапатына. Анан баягы аларды шыктандыруу үчүн ошол эле алардын кээ бир мамлекеттик айлык акысынан кээ бир мамлекетке алына турган салыктардан бошотуш керек. Андан тышкары айлыгын көтөрүп бериш керек. Шартты түзүп, баягы эгерде мыкты деңгээлдеги жогорку айлык маянаны сунуштаса, мен ойлойм
баягы көпчүлүк абутуренттердин аң сезимине баягы өзгөчө таасир этмек да. Билим берүү тармагына барып иштесе болот экен, айлыгы мынча экен депчи. Бизде мындай башкача ой жүгүртүү да. Мисалы үчүн биз эңсегенде эле жогорку кеңештин трибунасын эңсейбиз, эстегенде эле министрлик кызматтарды эңсейбиз. Анан баягы юристтик кесипти, экономика багытын тандап алган көп учурлар бар да. Ошон үчүн айлык акыны жогорулатыш керек, аларга шыктандыруу бериш керек, мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулуш керек да бул багыткачы. Мен кечээ эле бизде өкмөт токтому менен мугалимдердин айлыгы 30%га көбөйдү да. Анан мен ошол көбөйтүлгөндөн кийин башка өлкөлөрдү карадым. Грузияда дагы ошо кечээ 1-октябрдан баштап айлыктарын көбөйтүптүр. Грузиядагы $50 кошумча болуптур. Мындайча айтканда Грузияда ошо мектеп мугалимдеринин айлыгы 25 000 менен 30 000 тегерегинде экен да. Бизде көбөйгөндө ошол 15 000 тегерегинде болот экен да, орточо. 2 эсе аз. Биз дайыма айтабыз, ошол соттордун айлыгын көбөйтүшүбүз керек, укук коргоо органдарынын айлыгын көбөйтүш керек, туура көбөйтүш керек. Балким ошону эселеп көбөйтсө балким баягы паракорчулук азаят. Бирок ошол мугалимдин, дарыгерлердин айлыгын 30%га эмес, албетте 100-200%га чейин көтөрүүнү баарыбыз каалайбыз. Бирок экономикабыз чек чамасы чарк мындай ага туура келбей атпайбы? Ушул жаатта мындай кесиптештериңер бар, ушу жаштардан мугалим болуп иштеп аткандар, иштегиси келгендер барбы бүгүнкү күндө? Же баары эле ушул саясатка баргысы келеби? Бүт баары саясатка баргысы келет деп айткандан алысмын. Азыр жаштар коомдук иштерге аралашып жүргөндө эле жаштар негизи эсептелүү. Мындай өзүнүн оюну социалдык тармак аркылуу билдирип коюшу мүмкүн, бирок негизи баары эле саясатчы болгусу келбейт. Тилекке каршы мамлекет үчүн эң негизги ресурс болгон жаштар чет өлкөгө чыгып кетишти. 1 миллиондон ашык ошо жаштар, мамлекетти алдыга көтөрүп кете турган жаштар ошо чет өлкөгө чыгып кетишти да. Билим берүү системасын негизи көтөрүү үчүн мугалим болууну мындай престиждүү кылыш керек. Мугалим болгон, мугалим өзүнүн кадыр баркы, сый, мындай айлык маянасы, ага жакшы шарттар түзүп беришибиз керек. Бирок тилекке каршы бизде андай эмес да. Ушунун баары мугалимдердин, врачтардын, бүт эле мамлекеттик кызматкерлердин айлык маянасын көтөрүү жана мен айткан экономикага такалып атат, аягы ушу ишкерликке такалып атат да. Ишкерликке шарт түзүп берип, экономиканы, бюджетибизди көтөрсөк. Түшүнүктүү. Эми урматтуу мырзалар, жигиттер, силерге чоң рахмат. Мына биз бүгүн ушул өлкөнүн келечеги жаштар деп айтып келебиз. Ошол келечекке биз ишенип аткан жаштардын ою кандай болду экен, биздин келечегибизди кандай кыялданат экен, кандай өлкөнү кургусу келет экен деген максатта силердин оюңарды билгени келгенбиз. Силерге рахмат, жакшы талкуу кылып бердиңиздер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биздин көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.